ушундай экен. Бишкек шаарынын тургундары Али Бактыбаев жана Таңсулуу Шамурзаева баш кошуп түтүн булатып келе жатышкандыгына 14 жылдын жүзү болду. Кимдин машинкасы өстүү машинкаларыңызда? Учурда бир уул, эки кызды тарбиялап келишет. Жолдошум экөөбүз бир мектепти бүткөнбүз, классташпыз. Булар башка 9га чейин окугандан биз жака өтүшкөн, 10-11 анан 11 класста ошентип таанышып, анан турмуш курганбыз. Бир уул, эки кызым бар. Уулум 6-да окуйт. Анан кызым 5-те окуйт, кичинекей кызым 6 жашта. Каармандарыбыз тигүүчү болуп, 10 жылдан бери эмгектенишет. Иш тажрыйбасын алар алгач Орусиядан башташкан. Ал жакта 3 жыл иштеп, андан кийин Бишкек шаарына келип, бүгүнкү күнгө чейин аталган кесип менен үй бүлө багып келе жатышат. Себептен эме экен да бул. Турмуш экен да. Алла Таала ушуну жазган экен, ушу менен балачка багып атабыз да. Кесип боюнча окуган эмеспиз, муну биринчи жолу ошо Россияга барып үйрөнгөнбүз, бул Швецияны. Россияда үйрөнүп, 3 жыл ал жакта үйрөнүп, иштеп, анан бул жака келгенбиз Бишкекке. 10 жыл болду жолдошум экөөбүз иштегенибизге. Жолдошум экөөбүз ошо бирдей эле баштаганбыз Россияга чогуу барып эле. Бул кесип башында жакпайт эле, кийин жагып калды. Акча кыйынчылыктар болду көп элечи. Айкем үйрөткөн Россияга барып. Ушу ушкан күндөр да болгон да. 1-2 ай кыйналганбыз. 2 айдан үйрөнүп, анан айлыгын алгандан кийин өзүбүз дагы аракет кылып, ошо Россияда иштеп келдик. Анан бул жака келип, Кыргызстандын ошо Бишкекте 2011-жыл кайнагам алып барган биринчи жолу. Жолдошум экөөбүз барып ошол жерде иштеп, биринчи жолу барып машинкаларды көргөнбүз. Анан ушундай экен деп анан отуруп тез үйрөнүп кеткенбиз. Бишкекке 2014-жылы келгенбиз. Россиядан келип эле анан бул жакта да ушундай жакшы жумуштар бар экен дегенден келип иштеп калганбыз. Анан Россия менен бул жакты бирдей эле экен иштеп көрсөк. Немелер, зарплаталары. Эң биринчи детский баштаганбыз. Россияда детский тигип, футболка бүт баягы детский неме тигип баштаганбыз. башында биринчи тиркөө тиккен үйрөнгөнбүз да. Тиркөөгө барганда. Андан кийин спортивный немелерге өтүп, футболка, толстовка дегендей. Бул кесипти үйрөнүүдө кандай кыйынчылыктар болгонун, тигүүчүлүк менен алектенүү канчалык пайда алып келерин, кандай жакшы жана оор залалдуу жактары бар экендигине Али менен Таңсулуу кененирээк токтолушту. Мен окуп жүргөндө эле сурап калганда тигүүчү болом дечимин. Бала окуям болчу, мугалимден сураганда эле тигүүчү болом дечимин. Анан кичинекейимде эле андай тигип, ошон бат үйрөнүп кеттик го дейм. Аялга керектүү да бул. Аял үчүн аябай керектүү. Эмне бүт баарын тигип алсаң болот. Азыр иштеп жүрүп, уже кескин бүт чыганды да үйрөнүп алдык. Бүт модельдерин тигип, жакшы ошонусу менен жагат да. Балдарыма деле өзүм тигип берип коем. Эркек үчүн бул кесип деле жакшы кесип. Жактары ушу жылуу, суук же ысык дегендей неме болбойт да. Суук болсо жылуулап берет. Ысык келсе шамалап берет дегендей да. Эркек жака жеңил го да. Мен дагы окуп албаппын деген немелер көп болгон. Окуп неме кылган бар. Үйрөнгөн ишимде жакшы экен. Буну дагы азыр бул Швецияда окугандар деле иштейт, башка кесиптин ээлери деле иштейт. Врач деле иштейт. 8дей башталып, 8де бүтөт. Кыйынчылык көп. Мисалы, колдорун тигип алышат, жип саптай алышпайт машинкага. Аны бирөө үйрөтүш керек, технолог. Технологага убактысы кетет. Кыйынчылыгы көп аябай. Кыйын модельдер болгондо кыйналабыз. Бири-бирибизге үйрөтөбүз. Сен мына жерин тик, мен мына жерин тигейин деп экөөбүз бири-бирибизге жардамдашып, анан бири-бирибизге жардамдашканда кыйынчылыгын деле билбей калабыз. Россиядан дагы бул жака машинкага распашалка тигебиз көбүнчөчү. Количество көп, анан бир адамга көп тыгылат да муну. Анан 2 адам болуп операционный кылып тигебиз да.
Ол рукавасын тиксе, мен мойны менен мизин салам. Аны көзгө тең оңой болот да. Ушу баягы Россияга барганда четырехнитка деген машинка болот. Ошого жаңы отурганыбызда көбүнчө мынтип кесип салчумун да. Кесип салгандан көрсөтпө дейчи да, буну бек көрсөтпөй бекип койчумун. Ошо көп ошондой болгон. Ошого дейм кызык, эң кызыгы ошо дейм. Жакшынакай нерсени эле кесип салганда. Жакшы да ол бир жерде бир туруп бир тамак ичейик дегендей да. Бул эми азыр тамакты даярдайт, бир турабыз, эртең менен чогуу кетебиз, кеч чогуу келебиз дегендей да. Чогуу 24 саат. Сен каяктасың деген сөз болбойт да. Эң чоң плюс ошол жерде. Бүт баягы интернет менен иштешет. Интернет менен заказ болуп, магазиндерге кетет бүт тиккенибиз. Анан бул жакты бүт немелерге да. Бул жакта жөн эле базарга алып барып оптун кетет да, ал жакты интернет менен да Россияныкы товары. Үйрөнгөнгө эми адамдын өзүнө карайт. Кээ биркилер келип үйрөнбөй кетип калат, кээ биркилер сразу үйрөнүп кетет. Адамдын өзүнө карайт. Көбүнчө окугандар бат үйрөнөт го, анан окубагандар бир аз кыйналат да. Жылыгым зарплатасы жакшы да, айлык баянасы жакшы. Жумасына 10 күндө 12-10 тегерек да. 10 жылдан ушуга киргенден бери башка жумуш такыр алектенбедим. Барып 1 ай 2 ай кышта эс алып келебиз, айылга барып, жошко барып. Анда барып айылда бала чака менен мал алып барып эле эс алып, жаңы жылдан кайра келип дагы баштайбыз да. Бул кесип боюнча пландар бар. Буюрса өзүм ошко мини кылып ачамын деген ойлор бар да. Мындай кыздардын себебин тигип, мындай заказ алыпчы. Ошо айылдагы соседтерди менен кеңешип туруп, жакында буюрса ишке ашырабыз. Ак эмгеги менен ырыскы таап, алдыда өз алдынча тигүүчү цех ачабыз деген максаттарды койгон бул үй бүлө кийинки жаштарга үлгү болот деген ойдобуз.